Нарында жетим тоо кенин иштетүүгө жана Чырпыкты аймагындагы алтын казууга каршы митинг өтүүдө. Митингден видео менен Асылбек Розбаев аттуу Facebook колдонуучу өз баракчасында бөлүштү. Митингге чыккандар Gold Content компаниясынын техникалык жабдууларды иштеп чыгуу лицензиясынан ажыратууну талап кылышууда. Чогулгандарга президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев чыгып, кеңге өзү бара турганын билдирди. Ал кырдаалды саясатташтырбоону суранды. Митингчилердин бири митингдер улана турганын билдирди. Assalamu alaikum. To'g'ri elem, mына биздин жана Чырпыкты боюнча элдин баары каршылык берилдирип, монча эл топтолуп атат Чырпыкты жетим тоо боюнча. Не olur bokta? Ne olur? Ошондо эмне болуп чечилди? Жолдун баарысын. Ошондо жана кызматкерлердин кылган иштерин Солар болмок экен. Уруксат сизге. Жетим тоо боюнча кандай болот? Ошо оюңуздун видео аркылуу айтып коңузчу сизге көп киши жазылган боюнча Facebook'ta бары турбай. Буну жок, ал жазып эле мындай видео кылып эле өзүңүз айтып койсоңуз сөзүңүз менен. Мен ал жерде выступать эткенде видео болгон иним. Бизге келген жок, ушу сиздин сайтыңызда чыккан жок. Сиз Назгүлө берип койчу ошол видеолорду. Сөзүңүз менен азыр мен айтып коңуз. Муну саясат кылган туура эмес да? Саясат эмес, просто өзүңүздүн оюңуз. Жок, сиз саясат кылып атасыз азыр дагы эле. Мен саясат кылам, Алтынбек просто оюңузду айтып койсоңуз, казылат, казылбайт, мен андай нерсеге билбейм, ошол жөнүндө айтып койсоңуз. пресс-секретарь бар, ошо берет. Пресс-секретарь жөн эле жазып койду Руслан аке. Жок, элге жооп берип койсуң, сиз эмне адвокат болуп атасыз? Элге жооп берип койсуң. Жетим тоо боюнча да жооп берип коңуз, Чырпыкты боюнча да жооп берип коңуз. Элдин байлыгы. Жетим тоо боюнча сөз жок. Жетим тоо жөнүндө сөз жок. Сөз жок. Чырпыкты боюнча лицензияны жокко чыгарып беребиз буюрса. Азырына эки нардын эли көпчүлүгү айтып атпайбы? Мен урматтуу ине, мен айтып жок. Видеого жазып Мен жумуштун бардыгын мыйзам чегинде алып барам. Мыйзам бузуулар болсо, ошого жараша чара көрүлөт. Эгерде баягы лицензия мыйзамсыз берип же мыйзамдуу берилген болсо казылып калат, ошол жагын кайра айтып койсоңуз, түшүнбөй калдым ушул жагына. Мен сизге түшүнүктүү эле жеткиликтүү айтып атам да. Мыйзамдын чегинде иш алып барылат. Мыйзам бузуулар болсо чара көрүлөт. Мыйзам бузулбай туруп, эгерде мурунку бийлик берип салган болсо, чынында жакшынакай берилген болсо, казылып калат, ошол жагын айтып койсоңуз. Мыйзамдын чегинде иш алып барам деп атам мен сизге. Кандай айтышым керек? Мындай Мыйзам элге карабайт турбайбы де? Ошол мен ошол Элге карабай эле мыйзам, кайсы мыйзам иштеп атат бизде? Эч кандай мыйзам иштебейт бизде азыр. Азыр эл мисалы иштесе биз бул жерге келмек эмеспиз. Бул жерге келмек эмеспиз. Биз азыр буну токтотподук. Сүйлөштүк. Эмне дагы кайра эме кылып атасыз? Мен айттым го, мен барам дедим. Мен эмне дейм, мыйзамды бузуп иш кылам дейм. Туурабы? Мен айтып атам, мен мыйзамдын чегинде жумуш болот. Бардыгы мыйзамга жараша болот. Алтынбек, эгерде да мыйзамдуу сиз жактыкы макул тигилер мурунку губернатор, мурунку бийлик эгер мыйзамдуу кылып салган болсо, сиз тил таштаса монча эл эмне болуп калат деген ошол суроону бердим мен сизге. Ошондой монча элге мисалы конституцияда биринчи нерсе
мыйзам боюнча бийликтин ээси эл деген бар. Эгер жергиликтүү эл каршы боло турган болсо, ал жерге казылганга уруксат жок деген бар да. А сиз айтып атасыз, мыйзам боюнча эгер мурунку бийлик мыйзам кылып салган болсо, монча элдин үнү угулбай калабы деп атам мен. Элдин үнү угулат да, кантип угулбайт? Угулат. Сиз эгер мыйзам бар, эл бар, каршы болуп берсе, сиз чечип бересиз ошону. Мен айтып атам, чечилбеген маселе болбойт. Аны үчүн эрк керек, калоо керек. Аны чечиш керек. Мен айттым, мен жерине барып өзүм таанышам мен. Ушул маселе жөнүндө күнүгө эле чогула беребиз. Ишибизди токтотуп кой эле. Анан ушул мынакей тиги сизге бир кишиге дагы келгенбиз. Так эле ушундай болду. Анан мындай оюн сыяктуу болду. Мындай маданияттуулук менен сиз айткандайчы, элде эле өз билген оокаттарын кылып эле атышпайбы? Биз бийликке бир жол салып бер деп пикетке чыккан жокпуз, сууну оңдоп бер деп чыккан жокпуз пикетке. Ошо барсаңыз, ошо жердин жаратылышын көрүп эле өзүңүз деле кой дейсиз да. Анан келеде суубуз болсо, ошону эмнеге элден талашасыңар? Ичип аткан суубузду эмнеге талашасыңар элден? Мен даже ыйлаганмын ошо тетигирээк эмеде. Сиз дагы түшүнүп алыңыз, эже, ошон үчүн айтып атпайбы? Мына барам деп атпайбы бир жумадан. Ага чейин эч бир техника иштебейт дебедиби? Эми жеринен көрсүн да. Жок, эже, дагы түшүнбөй атасыңар, уксаңыз, ийде уксаңыз, эмне атпайбы? Бул киши жаңы келди, азыр. Мисалы, мен деле элмин силерге окшогончу. Бул киши түшүндүрүп айтып атпайбы? Мен билмейинче, көзүм менен көрмөйүнчө эч нерсе болбойт деп атпайбы? Эми көрүп айтат да, ошону барганда билет, эчтекени билбесе кантип билет? Мен жеринен барып таанышам, эч кыжалат болбой калам. Макулбу? Өткөндө сиз барып көрбөдүңүзбү? Эмне болуп атат? Айрам эмнеге турабыз го? Эми аз кечээ булар кат эмнеге чогулуп атат? Эми кат берип эле барабыз десек, барат экен деп эле эл чогулуп атат да. Пока уруксат берген жокпуз го. Өзүң Асылбек мындай да. Кечээ ошо булар 13-үндө жана контент гол бериптир. Уровду качы. Биз ошо лицензия негизинде барып иштешибиз керек. Бизге жанагы шарт түзүп бергиле деп кат жазган экен. Анан булар дагы кайра барат экен да деп эл бүгүн дагы келиптир да. Мен айтканмын, пока эки нарын эли менен макулдашпайынча алар пока иштебейт. Болду. Акыркы сөз ошол, э? Ошол эртең мына буйрсаңыз губернатор. Мен деле ошо сиз ошо сөзүңүзгө ишенип эле биз деле жатканбыз, анан жаңы эле чалды да. Асылбек ал барган жок да, бир да техника барган жок. Тууру? Барган жок. Баратат, келтат деп сообщение Ал жазышты. эми бүтүп эле жазып азыр аксакалдарга айттым, биз түшүндүрүү иштерин тиги фирма менен сүйлөшүп атабыз, элди көрүп атасың бүгүнкү күндө. Эл менен макулдашып алып тур, анан жумуш аткар деп айтып атам. Рахмат, Нуржимаке, эгер мүмкүн болсо 7 тоончуду айтып коесуң, эмне болот ал? 7 по боюнча менде эч кандай маалымат жок. Бүгүн иштейт дейт, иштебейт. Мурункудай эле ошол турат, азыр менин маалыматым жок. Сол. Асылбек Руслан, жаман колду кармадың да. Эмне колду кармады? Эмне? Кийимде ушул кишилер керек болот да азыр бизге. Ипподром салып атканбызда, ушундай айна токтоп. Жо монча элдин убактысы деле бар да. Ман түшүндүрүп айтып атпайбы, барам деп. Барганда ошо талап коюш керек. Барганда бакем мурун медиа хаб деле бар, тартып кетпедиби? Аны Ташиев деле көрдү. Реакция болсо, эмгиче болуш керек болсо, ошон үчүн айтып атабыз да. Эртерээк келсе, өз жаңы келсе, менин оюм да, жеке оюм. Жаңы келсе, анан барса, анан барып жеринен тааныштан анан эки нарлык өзүлөрүнүн сол. Кандайсыз, жакшыбы? Жакшы. Тиякта айтып атат го, аким эч кандай биз неме кылган жокпуз. Техника андай мындай барган жок. Сиздер СМС жазып атасыздар, техника келип атат. Анан ошол кандай болуп калды? Тиги милиция участковыйда немеси бар. Көчөмө аттыр. Менден иши каршы дейт. Жетөөш жасап алыптыр. Мени балам менен, Сулайманды баласы менен. Участковый ким? Көчө 2 милиция барды. Азыр көрсөтүп берем. Анан жетелик иши каршы экенсиңер дейт. Мына могу кишилер келбеди эми ошон үчүн. Анан тиги 7 киши каршы болуп эле биз каршы болуп. Булар макул экен да. Ошон үчүн жандары күйүп кетсин деп чогулуп алып турган бүгүн келишпедиби? Аким деген айткан да, өзүң деле укпадың беле. Мен точка коем барган жерден деди. Эми губернатор да ошону сүйдөп атат. Мыйзам боюнча деп атат. Биз мыйзам боюнча келип атабыз да буяка. Чыр чыкпасын, техника өтпөсүн деп келип атабыз. Туурабы? Анан алдын ала эметпесек анан биз каяка барабыз ай? Тиги өткөндөн кийин муштап чабышып калабызбы? Техниканы өрттөсө ким жооп берет? Биз жооп беребиз да. Биз ошого карата келип атабыз, алдын алып келип атабыз да. Туурабы? Дагы сүйлөчү адамдарыбыз барбы? Анан келип ана сен бул, ана тиги деп анан эмне болот? Эмнеге кирип атышат?
Iya. Көйгөйлөрдү ач. Губернаторго ал. Билбейм. Да ким бар экен? Сүйлөшпү? Сүйлөйм. Өзүңүз тааныштырып, атыңызды айтып, анан. Мен Экинардын айылында өмүр бою иштеп, кары чарба болуп, баатыр эне болуп, ош жерге эмгегим өтүп, балдарды чоңойткон байжемин. Алакандай суубузду алса, ош жерде Экинарында бала бакыра баарыбыз тең анда кайдан суу ичебиз? Анда өлдүк. Эгер мыйзам чегинде карабаса, эл деген токтобойт го, мына бала бакыранын баары келди. Чоңдорубуз деген жооп бербей атат. Мыйзам чегинде дейт. Жалаң биздин балдардын акча берип алдыга салып коебуз, артында бүт Кытайлар турат. Ошол эмебизди чечип бергиле айланайындар. Рахмат. Эгер бизге жеткен маалымат боюнча ошо неме деп айтып атышат да, баягы 7 эле киши каршы, калганы каршы эмес деген сыяктуу айтышты деп, жана ушул жагына кандай жооп бере аласыз? 7 кишиде тиги сүйлөй албаган менин бир кызым бар, аны да жазып коюптур. Эчтеке унчукпай, эч ким барбаган эле бир 7 кишини жазып коюптур. Бүт эле каршы, ошонун баары каршы. Ал накал жасалма. Үйдөн чыга албаган адамдарды тисме килип коюптур. Эгер ишенбесеңер барып ошого берген адамдардан интервью алып көргүлө. Рахмат. Урматтуу туугандар, Чырпыкты жайлоосу боюнча сиздер да билесиздер. Биз канча ирет жолу биз кайрылып айтканбыз. Көпчүлүк жерде айтканбыз, ошол боюнча интервью да кылып бергенбиз, андан тышкары бар тартып да бергенбиз. Наз жаштары да ошо Чырпыкты боюнча каршылыгын билдирип, биз каршыбыз деген нерсесин айтып, керек десе Бишкектен бери келебиз деген жаштар бар экен. Ошол боюнча мына жаштардын бирим, Чынтемир, ушул жигит да көптөн бери. Азыр сен өзүң неме боюнча айтып койсоң? Чырпыкты боюнча кепкаңды неме деп койчу, стоп кой. 500 миң сом. Өзүң тааныштырып, анан жакшы катып койсоң. Ошол айылдын тургуну, атым Чынтемир. Чырпыктыны каза басып атат, жеринен барып да көргөн, дагы да көрсөтүп атабыз соцсетилерден. Ал жерге 500 миң сом дейт, 500 миң сом эмес, примерно эсептейли, тоготер жерин биз айылда той жыйнаганда примерно 90 түтүн болсо, ошолордун 80 миң пресс алалы. 200 сомдон эсептегенде 16 миллион сом жылдык кирешебиз тоюттан. Суу, албетте суга суубуз, ошол чөп ошондон чыгат, ичкен суубуз. Кыскача маалымат ушул. Ушуга акылдары келбей атабы, же кеңешип кандайдыр күчтөр туура эмес жеткизип барбай атабы, именно ушу губернатор, аким, кайдыгер эле карап атат. Акыркы чарабыз көчөгүн алтып алабыз барып милиция органынын адамдары коркутуп кетиштир. Ошону барып түшүнүк алып чыкпагыла митке тилпегиле деп. Мүмкүн болсо Чынтемир, ошол эмне деп түшүнүк алыпты билбейсиң? Жок, биз жетишпей калдык, албап эле кетти деди. Биз поляда болчубуз, түшүп келгичекте эле кетип калышыптыр. Урматтуу кыргыз элим, эгерде кайдыгер карабай ушундай карапайым элдердин көйгөйүн толук жетсин десеңиздер, колуңуздардан келишинче таратып, мына ошол жетим тоонун астында турган эле Чырпыкты, ошо Чырпыкты боюнча дагы маселе көтөрүлүп атат. Эми бул Чырпыктын касканда 4 эле тонна, 4 эле килограмм алтын алабыз дейт. Эми ал жерде 4 килограмм алтын алабы же канча жерди казат, аны эч ким билбейт да, мындайча айткандачы. Кайсы бир күчтөр ушу жетим тоо деп кайсы бир тарап колдоп кетип атат. Бизден тоготер маселебизди айтып коелу. Жетим тоо боюнча башка бир айыл менен кеңешип, именно түбүндө жашайбыз. Биз өзүбүздүн пикирибизди албетте билдиребиз убагы келгенде. Бирок азыр жетим тоонун бир дагы тамгасын атаганга каршы болуп атабыз. Ал кайсы бир деңгээлде чечилсе, ошол маалда өзүбүздүн ой пикирибизди билебиз. Болбосо азыр Чырпык деле маселеси. Кайсы бир азыр жаңы эле провокация болуп кетти. Ызылдашып, кайсы бир тааныбайт экенбиз, биздин айыл эмес, жетим тоо деп келишиптир, биз кетирдик. Эгер сен Чынтемир, сага суроо, эгер сен айтып атасың азыр ушул жерден жетим тоо боюнча маселе жок депчи. Мен сага суроо берейин. Эгерде ошол жерге компания кирип алгандан андан ары жетим тоону оңой эле катышышка жол берилип калбайбы?
эгер ошол компанияны киргизбейсек? Ошол биз киргизбегендин алдын алып болгон кайсы бир эми толук маалымат айтканда ар бир адам өзүнүн алган билимине, тажрыйбасына, түшүнүгү менен ошол нерселерге келип атат да, каршыбыз деп. Чырпыкты кенедей эле кен. Жетим тоо болсо ал чоң кен. Биз азыр жетим тоо эмес чырпыктын жаба албай атабыз ушул нерсе. Урматтуу туугандар, көрүп атасыздар, бул жерде чырпыктын маселеси болуп атат. Эгерде чырпыктыга кирип кете турган болсо, андан ары кириш да оңой болуп калат. Ушул эки нарын Калинин, Кыргызстан менен элинин суусуна зыян келиши мүмкүн деп атат. Азыр чынтем, ичинде неме болуп экен? Ички маселе экен же неме чырпыктоочу экен? Тартпай турайынбы анда? Чырпыкты. Короче, жетим тоо боюнча эмес, чырпыкты боюнча деп атат. Андан бирок негизгиси жетим тоого жетиши ыктымал да, тиги жерге жетип алгандан кийин. Ошон үчүн баардыгыбыз каршы туруп берели.